Саламатсыңарбы, достор? Урматтуу достор, баарыңарга салам. Ошо палатада жатам. Ошо палата мындай. Больницада жатсам, эми мен жөнүндө өтө көп бир журналисттер тарабынанбы кимдер заказ берип атат, 3 миллион доллар жазып алыптыр, да 2 миллион доллар жазасам Бишкектен кетип калат экен мен. Анан мурун квартирада турчу элем, азыр үй сатып алам деп калыптыр деп ушинчет да. Эми мунун баары 160 миң доллар тиги темир жолдон алып атып анан кармалып калыптыр дейт. Кимдер кармалып атканын көрүп атабыз го? Кимдер кармалып атканын? Мына Мелис Асбеков кармалып атат, мисалчы, 250 миң доллар менен. Көрүп атабыз го кимдер кармалып атканын. Анан жөн эле ушундай сөздүн эмне кереги бар, урматтуу достор? Ушундай бир бирөө чыгып эле мындай экен, тигиндей экен, анан ичип жеп атыптыр, анан эч кимди киргизбейт экен кабинетине, кытайский калпак тап келбей келе деп урушту, анан мындай деп эле ушинтип атышат да. Достор, мен элдик баламын, элдик жигитмин. Жумалиев эгерде 250 миң долларды Мелис Асбековго берсе, мага 1 миллион доллар деп бир эмеден айттырып ийиптир. Эчтекесин алган жокпуз. Муну азыр до конца экспертиза текшерилсин. Мунун баарын азыр арттан кетебиз, түшөбүз. Могу Жумалиев болсо, Жумалиев Кудай буйрса жакын арада кармалат, жакын арада. Анан баарын эле көрүп атасыңар, иштеп аткандарыбызды баарыбыз канча уже мен келгенден бери канча 400 миллионбу, ушундай миллион сом уже түшкөн ужечи. Мен келгенден башлап 2 айда. Ага чейин 2,5 миллиард сом түшүрдүк. Баары кетип атыштыр. Могу көрө албагандар биз менен такыр сүйлөшө албайт да. Такыр сүйлөшө албайт. Көчө мына айтсам бир международный мошенникти кармаганбыз, 600 миң доллар бүткидайт этип жүргөндөрдү. Аны сот чыгарып ийиптир. Мына бүгүн көчө статс-секретарь, это первый зам министра транспорта, аны камадык. Анан мен генеральный прокурор эмесмин да, мисалы баарын чечип бергендей, биз дагы бул башкача структура да. Алып келип эле мисалы коюп кое албайбыз биз дагычы. Анын баарын прокурор менен кеңешесиң, мындай туура болобу, мыйзамдуу болобу деп ошонун баарын карап атабыз да. Бул Жумалиевдер деген уже канча жылдан бери тыгынып, бүт баарын через 3 уже эме өткөрүшүп, добросовестный покупательге чейин жеткирип коюшту да. Эми буларга эми көрөбүз азыр Кудай буйрса. Баары жакшы эле болот. Анан могу мени жамандап жүргөн бир атайын компания бар да. Токтоткула. Жөндөн-жөн элди, адамды күйгүзүп, адамдын эмесин мындай. Эгерде мен бирдеме алып атсам кармап алсын. Же болсо конкретно берген киши келип айтсын, монтип атыптыр деп, ошону болбойт да эми ошо. Ушу көрө албастык, ич тарлык болуп эле ушинте беребизби? Да, бул деген мурунку бийликтин жасап аткан иштери. Мурунку бийлик 40 миллиард сомго банкрот кылып турсуңар. Могу мурунку бийлик менен Кудай буйрса азыр могу ТЭЦ боюнча, анан могу смог боюнча көп кишилер азыр камалчудай болуп турат. Анан пандемия боюнча дагы көп кишилер азыр бүт баары такталып атат. Бул деген баары экспертизалар берилип, бүт жагынан караш керек да. Бүт жагынан караш керек. Ошондон кийин гана болот. Азыр келгениме 2 ай болду го. Канча Facebook, Акипресс, Кактустарда бүт эле чыгып атат го, эмне кылганыбыз. Мындай көрбөгөм деген кишиге ушинтип бересиңерби? Эми больницада жаткырсыз жатса да жөн жатпай. Жаткырбайсыңар. Мындай кандай элбиз я. Ушундайларга ишенбей, мен элдин уулумун деген керек болсо эмне 160 миң доллар дейт. Что меники мен эметкен жокмун, тааныбайм аларды, кимдер алганын. Мен андай кызыкпайм, мен деген нищий семьянын баласы эмесмин, мен аябай бай баланын семьясымын. Просто Байкем менен учурашпай жүргөм, эметип жүргөм. Байкем деген чоң компаниянын ээси, ата-энелерим бүт баары элитный үйлөрдө турат, давно эле. Мен мындай ал квартира десем, ал штаб квартира болчу да.
Şu ofis çoğulup balдар süйлöшкөнгө. Men деген bu kvartira alayın dep kalptı deyt. Men деген bir 50'den aşık mamleketke kıdırıp kelgem, 200.000 dolardan aşık korotup kelgem men anday. Жөн эле мындай сүйлөй бересиңерби? Bir нищий баладай көрүп. Рахмат достор, ошолорго ишенбей, наоборот, ооздорун жаап турулачы азыр. Кудай буйрса, биринчи очередь азыр мына Боронов, Абылгазиев, тетиги Космосбек дегендер биринчи очередь жооп беришет азыр. Кудайым буйрса, мына эртең чыгам уже больницага.